Бүтін Кыргызстан Мадумаров, урматтуу кесиптештер, bir нерсени так белгилеп коебуз, тарых үчүн бул. Кече юрист айтып койсун пикирди деп, юрист мыйзам чыгаруучудан келип сураш керек. Адатта ушундай болуп келген. Мыйзам чыгаруучу эмне деген түшүнүк киргизди ушул мыйзамга деп. Мыйзамдарды талкуулоо, чечмелөө жалгыз жогорку кеңештин гана укугу, башка эч кимдин укугу жок. Конституцияны чечмелөө, конституциялык соттун укугу жападан жалгыз конституциялык соттун ага жогорку кеңештин дагы, өкмөттүн дагы, президенттин дагы, жогорку соттун дагы укугу жок ага. Ама ол жерде туруп юрист деп койсо, юрист чыгып калып чечмелеп койду 87-беренени. Конституциянын беренесин чечмелеп койду. Ошондуктан кечээки кабыл алган чечимибиз, кечээки кабыл алган мыйзамдарыбыз аябай каттуу шек туудурат. Тарых үчүн айтам. Bir күндөр келет ушул маселелердин бардыгы көтөрүлөт кайра. Көрүп атабыз, бүгүнкү күндөн көрүп атабыз. 10 жыл баштакы, 12 жыл баштакы кабыл алган чечимдерди бүгүн көтөрүп чыгып, не деген баалар берилип атат. Биздин 7-чакырылыштын депутаттарына кумаркананы ачуу боюнчагы мыйзамыбыз Конституцияга чечмелеп берип коюш бир жигит, бөлүм башчысы. Мындай бир башаламандык, мындай бейбаштык биздин кыргыз тарыхында болгон эмес, болуу мүмкүн да эмес. Себеп Конституция так жазылып турат. Ким чечме бере алат? Ошону эске алып коюш үчүн мен дагы бир жолу айтам, келечектеги урпактарга тарыхтын алдындагы жүзүбүздүн жарыктыгы үчүн айтам мен. Кечээки кумаркананы ачуу боюнча кабыл алган чечимдер мыйзамсыз. Рахмат, урматтуу Адакан Кимсанбаевич. Аны бир эле жаңгыз киши чечкен жок. Биз коллегиальный орган болгондон кийин баарыбыз чечтик бу жерден. Ар ким өзү добуш берсе, ар ким өзүнө жооп берет. А бу жерде юристтик айткан боюнча аны төрага айтты, окуп бер деп. Аны төрага 2 эмес 10 жолу окуп берди. Андан кийин юристке айтып атат, сиз да окуп коюңуз деп. Эми сиздер түшүнбөй атсаңар, аны сиздер жакшы билесиздер да. Регламентте жазылып турат, кандай добуш беришти. Каршы бересиз же за бересиз болду. А сиз болсо бу жакта өзүңүздүн тиги фракцияңыз менен саботаж кылып отурасыз. Ар бир нерсени айтып аткандагы мындай туура айтыш керек.